Селчук Ширин. Жетилгиле жаштар. Өспүрүм курактан жетилүү курагына өтүү үчүн колдонмо. Изилдөө жана талдоо. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Бишкек, 2023 жыл. Автор тууралуу. Профессор Селчук Ширин Нью-Йорк университетинде балдардын өнүгүүсү жана статистикасы боюнча сабак берип, билим берүүдөн өнүгүүгө чейин кеңири чөйрөдө изилдөө жүргүзөт. Башталгыч мектепти Түркиянын Ардахан облусунун Ийгит Кунагы айылында баштап, орто мектепти Гөледе бүтүргөн. Ширин Ортоңку Чыгыш техникалык университети бакалавр даражасын, Нью-Йорк мамлекеттик университетинде магистратурасын, Бостон колледжде докторлук даражасын алган жана 100дөн ашуун илимий эмгектин автору. Бостон колледж жана Нью-Йорк университетинин профессордук окутуучулар курамынын мыктысы сыйлыгын, АКШнын балдарды өнүктүрүү фондунун изилдөөчү сыйлыгын, дүйнөдөгү эң ири билим берүү изилдөөчүлөрүнүн ассоциациясы, Айранын Research Grant Award жана Jacobs фондунун социалдык ишкерлик 2018 сыйлыктарын алган. Селчук Ширин 2015 жылы АКШ Илимдер академиясынын бала, өспүрүм жана үй бүлө комиссиясына шайланган. Автор 2014-2018 жылдар аралыгында Hurriyet гезитинде апталык макала жазып турган. Селчук Шириндин Yol айрымындагы Түркия, я өзгөрлүк, я сефалет, башкача айтканда жол кесилишиндеги Түркия, эркиндик же азап, бир Түркия хаялы, Түркиянын кыялы жана жетилгиле балдар аталыштарындагы 3 китеби бар. Англисче китеби башталгыч класстын балдары үчүн даярдалган Ширин долбоор топтому жана жаңы төрөлгөн балдар үчүн атайын даярдалган китептери бар. Селчук Ширин ошондой эле Туркияда 1 миллион бала үчүн китеп текчесин куруу үчүн социалдык долбоор катары башталган 1 миллион китеп долбоорун ишке ашырат жана мектепке чейинки курактагы балдар үчүн даярдалган Миник Кафа журналынын кеңешчиси. Мага жаштыкты кайрадан үйрөткөн уулдарым Нехир менен Тайланга арналат. Баш сөз ордуна. Жетилгиле балдар китебинин негизги идеясы ымыркайлыктан өспүрүм куракка чейин тарбиялоо боюнча колдонмо болгон. Ал эми жетилгиле жаштар китеби болсо, өспүрүм курактан жетилүү курагына өтүү үчүн колдонмо катары кызмат аткарат. Максатым илимий ишмердүүлүгүмдө топтогондорумду, өзүмдүн атайын элек тажрыйбамды жана Түркиядагы башымдан өткөргөндөрүмдү айкалыштырып, сиздерге айтып берүү. Мындан тышкары илимий маалыматтарды жаштарга жана аларга багыт бергендерге жөнөкөй, жатык тил менен жеткирүү. Жетилгиле жаштар 20 жылдык илимий карьерамда өспүрүмдөр тууралуу ондогон макалаларды жарыялаган, Илимпоз катары жазган китебим болуп саналат. Мен АКШда да, Түркияда да бул тармакта жаштар менен маек куруп, илимий маалыматтарды чогулткан жана өспүрүмдөрдүн өнүгүүсү боюнча дүйнөнүн эң абройлуу илимий журналдарында макалалары чыккан окумуштуумун. Ошондуктан колуңуздагы китепте сиздерге сунуш кылган бардык конкреттүү кеңештерди теориялык таянычка жана илимий тыянакка негиздеп берүүгө жоопкермин. Максатым акыркы илимий маалыматтарга таянып, түрк тилинде колдонмо китеп жазуу. Абдан амбициялуу ишке киришип жатканымды билем. Бул жерге техникалык эскертүү да кыстарып кетейин. Колуңуздагы китепти жазып жатып, көптөгөн чет элдик булактарды, өзгөчө өзүмдүн илимий макалаларымды пайдаландым. Колдонулган булактар бөлүмүндө адабияттардын чакан тизмесин гана бердим. Китептин тили жатык жана жеткиликтүү болушу үчүн негизги өнүгүү китептеринен оңой табыла турган жүздөгөн булактардын тизмесин кошкон жокмун. Бирок китептеги негизги түшүнүктөрдү биринчи жолу айтып жатканда, тармакка жаңы келген жаш изилдөөчүлөр негизги түшүнүктөрдү оңой таба алышы үчүн илимий адабиятта колдонулган англис тилиндеги терминдерди түрк котормолоруна коштум. Түркиядагы өспүрүмдөр тууралуу изилдөөлөрдү китептин кийинки басылыштарына бөлүшөбүз деген үмүтүбүз бар. Жетилгиле жаштар аталышындагы китепти 2 жашты тарбиялап жаткан ата катары да жазып жатам. Ар кандай тармактардагы адистер билген сыяктуу теория менен практиканын ортосунда ар дайым ажырым бар. Бир нерсени билүү жана колдонуу эки башка нерсе. Теориялык түшүнүктөрдү жашоодо колдонуу такыр башкача болушу мүмкүн. Практика теорияны бекемдейт. Мындан улам колуңуздагы китепте конкреттүү сунуштарды берип жатып, өзүмдүн тажрыйбамдан пайдаландым. Китепте өз балдарыма колдонуудан корккон эч нерсе сунуштаган жокмун. Ошол эле убакта китепте идеалдуу ата-эненин даяр рецепттери жок. Менин максатым ушул жолду басып өткөн адам катары сизге жол көрсөтүү, жолдошуңуз болуу. Албетте, жетилгиле жаштар аталышындагы китебимди жазып жатканда, жаштык жылдарым кинотасмадай көз алдымдан дагы бир жолу өттү.
Жаштыгым Туркиянын ар кайсы жеринде өткөн. 18 жашка чыкканга чейин Карс, Ардахан аймактарынан баштап Мерсин, Йозгат жана Ризеде жашадым. Мен Ортоңку Чыгыш техникалык университетине өткөнүмдү укканда айылыбыздан дүкөн ачып иштетип жүргөн болчумун. Ошондуктан колуңуздагы китептен эскерүүлөрүмдү да окуйсуңар. Максатым илимий маалыматтарды турмуштук тажрыйбанын негизинде карап чыгууга мүмкүнчүлүк берүү. Адам жашоосундагы оош кыйыштарды өзүмдүн жашоомдон мисалдар менен чагылдыруу. Адамдын өнүгүүсү жазылгандан да бай жана татаал процесс. Реалдуулуктарды жеткирүүнүн эң кыска жолу катары өзүмдүн башыман өткөндөрдү айтып берүү деп ойлодум. Акырында сиздерден бир суранычым бар. Китепти жазып жатканда оюмда эки башка Туркия тартылгандыгын айта кетейин. Бир тарапта бул жол менен 20% туура келген социалдык топ турат. Бул үй бүлөлөрдө ар бир баланын бөлмөсү, өздүк китепканасы бар. Атасынын же энесинин жогорку билими бар. Экинчи тараптагы Туркияда болсо жогоруда саналгандардын көпчүлүгү жок. Китеп балким биринчи айтылган Туркиянын үйүнө кирет. Экинчи тараптагы Туркиядагылардын китеп тууралуу кабарлары болбойт. Ошондуктан менин сиздерден күткөнүм, китеп кандайдыр бир жол менен сизге жетти дейли. Сизден суранышым, окугандан кийин менин үнүмдү экинчи Туркияга жеткириңиз. Биринчи бөлүм. Жаштарды түшүнүү үчүн теориялык негиз. Инсандын өнүгүүсүн карап жатканда жашоосун наристелик, балалык, өспүрүм курак, жетилген курак, улгаюу деген сыяктуу ар түрдүү мезгилдерге бөлөбүз. Мындай курактардын ичинде наристелик же болбосо алгачкы 3 жашка чейинки мезгилди эске албаганда, өспүрүм курактагыдай физикалык өзгөрүүлөр эч бир куракта болбостур. Адамдын денесинин физикалык жактан толук жетилүүсү негизинен өспүрүм куракка туура келет. Бул мезгилде алар балалыктан өспүрүм куракка өтөт жана физикалык жактан толку бою бир адамдын токумулай турган жөндөмдүүлүгүнө ээ болот. Ушундай эле кескин өзгөрүүлөрдү мээнин өнүгүшүндө да көрүүгө болот. Жашоого баштаган алгачкы жылдарды албаганда инсан мээси эч бир убакытта жаштык кездегидей өнүкпөйт жана анда мээнин өнүгүшү башка мезгилге салыштырууга мүмкүн болбогон абалда курчап турган дүйнө менен тыгыз байланышта болот. Ансыз деле мээнин өнүгүүсүнүн толук кандуу калыптанган убагы 25 жашка туура келет жана жаштар толук кандуу жетилген жылдар десек болот. Өспүрүм курактагы ар кандай өнүгүү фазалары бир караганда биологиялык өзгөрүүлөр катары көрүнгөнү менен дыккат карай келгенде тарыхый жана маданий өзгөрүүлөрдүн болгондугун да көрүүгө болот. Ошол эле салттуу коомдун жашоосуна көз чаптырган мезгилде балалык менен толук жетилген инсандардын ортосунда өспүрүм куракка тиешелүү фазага анча маани бериле бербестигин көрүүгө болот. Бойго жетүүнү инсандардын калыптануу белгисинин бири катары ишче өмүрлүк жар табууга умтулган мезгил деп кабылдай турган болсок, индустриалдык доорго чейин балалыктын аякташы менен бойго жетүүнүн башталышында үчүнчү бир түшүнүк жок. Тактап айтканда бүгүн биз өспүрүм курак деп атаган мезгил жок. Ата-бабабызды сүрүштүрүп, бир канча муун жогоруга чыксак, биз азыр балалык деп кабылдаган 18 жашка чыга элек кезде эле үйлөнгөндөрдү кезиктиришибиз мүмкүн. Тарыхтын көзү менен караганда бүгүн биз балалык деп кабылдаган курактагылар өткөн замандарда чоң адамдардын милдеттерин аткаргандыктарын көрүүгө болот. Анткени доорлордун алмашуусу, жашоонун өзгөрүшү менен адамдардын жашоосундагы мезгилдердин да мааниси өзгөрөт. Өнөр жайдын өнүгүшү жана өндүрүштүн инсандан машинага өтүшү балдардын кара жумуштан оолак болушун шарттады. Ошол мезгилде мектептер да жумушка тартылбаган окуучулар үчүн курулду. Максат барган сайын татаалдашкан, заманбап жашоо үчүн балдарды билим берүү аркылуу даярдоону көздөйт. Коом экономикалык жактан өнүккөн сайын балдар сыяктуу эле жаштардын да бойго жеткен катары жашоого шашылышына муктаждык калган жок. Милдеттүү түрдө билим алуу башталгыч класстан тартып, орто билим алганга чейин уланып, үй бүлө куруу, жумушка баштоо жашы да 18ден өткөндө баштала турган болду. Биз бүгүн 11-18 жаш арасындагы өспүрүмдөр деп кабылдаган мезгил да ушундай тарыхый жагдайлардан улам пайда болгон. Бирок өзгөрүүлөр өспүрүм курак менен гана чектелбейт. Бойго жеткендик да мындан кийин 18 жаштан башталбайт. Азыркы күндө айрымдар 4-чү индустриалдык доору, ал эми менин мурунку эмгектеримде кошумча наркы жогору экономика деп аталган мезгилге жеттик. Мындай жаңы өндүрүш моделинде өспүрүмдөр 18 жашка толгонго чейин бойго жеткен катары жашоого толук кандуу катыша албайт. Орто билим эмес, атүгүл университетти бүтүрүү да иш баштоодо жетишсиз болууда. Жаштар иш жана өмүрлүк жар тандоодо шашылышпайт. Мунун эң айкын мисалы иш жана үйлөнүү жаш куракка байланышкан статистикалардан көрүүгө болот.
Учурда Туркияда 18 жана 30 жаш ортосундагы жаштардын 3/1 иштебейт, окубайт, башка бир нерсе менен алектенбейт. Ошондой эле үйлөнүү жашы да барган сайын жогорулап жатат. 2000-жылдарда эркектердин үйлөнүү жашы 26 болсо, 2018-жылдары 28-ге жогорулады. Ушундай эле жагдай кыздарга да тиешелүү. Ишке тартылуу жана турмуш куруу жашы болочокто башка өнүккөн өлкөлөр сыяктуу 30 жашка чейин жетет. Ушундай жагдайлардан улам өнүгүү тепкичине өспүрүм курак менен бойго жеткен курактын ортосунда дагы бир жаңы мезгил кошулду. Ал emerging adulthood. 4-чү индустриалдык доордо балалыктан бойго жетүүнүн ортосуна өспүрүмдүк курак кирген сыяктуу, азыр биз жашап жаткан пост-индустриалдык мезгилде өспүрүм курак менен толук жетилүү курактын ортосуна кесиптешим Жеффрей Женсен арнат атагандай emerging adulthood деген түшүнүк кирди. 2000-жылдары Жеффрей экөөбүз менен Туркияда бир конференцияда көрүшкөн. Өзү бойго жеткен адамдарды изилдеген профессор Фиген Чок жогорудагы жаңы түшүнүктү түрк тилине толук бой жеткен курак деп которуптур. Мен да китепте ушул терминди колдономун. Жыйынтыкта келгенде китепте бири-бирин улаган жаштык деп аталган эки башка өнүгүү мезгили камтылат. Биринчи өспүрүмдүк мезгил, экинчиси болсо толук бой жетүү. Бул мезгилдерди жаш менен чектөө татаал, анткени адамдардын өнүгүүсү календарга жараша болбойт. Бирдей ылдамдыкта жана ирэти менен ишке ашпайт. Биологиялык жана чөйрө факторлору өнүгүүнү жайлатып, ылдамдатып, же болбосо багытын өзгөртүшү мүмкүн. Ошол эле мезгилди болжолдуу айта турган болсок, 11-18 жаш арасындагы өспүрүмдүк мезгилге толук бойго жетүү мезгили болсо, 18-30 жашка туура келет. Мындан улам колуңуздагы китепте жаштарды жогоруда айтылган эки мезгилге карап талдап чыгамын. Жетилгиле балдар китебимди токтогон жерибиз 10 жаштарынан тарта жаштардын кесип тандап, жашоосун улаган мезгилге, турмушундагы өзгөрүүлөргө чейин байкоо салганга аракет кыламын. Мурунку китептеги сыяктуу илимий маалыматтарды жөнөкөй ар бир адамдын түшүнө ала тургандай тил менен жеткизгенге жана аларга колдоо көрсөтүүгө аракет кыламын. Анда эмесе, баштайлы.